Ала Менен районунун бардык айылдарында үймө үй кыдырып, кызамыктын жугуштуу жолдорун, анын последствиятын, осложненияларын баарын түшүндүрүп айттык. Озерный айылында бир ГСВда 5 отказник бала бар экен. Ошол 5 отказник баланы ГСВга эле чакырдык, келип берсеңиздер, сиздерге түшүндүрүп айтып берелик деп. Ошо 4 эртең балдарын ээрчитип келип вакцина алып кетишти. Акжолова Диана буга чейин ошо кызына ковид вакцинасын албай жаткан. Мен айткандан кийин, бул керектүү турбайбы, балдардын ден соолугун сактайт турбайбы, дагы осложненияга барбайт турбайбы деп бүгүн келип поликлиникадан келип кызына кызамыктын вакцинасын алып кетти. Буга чейин ишенбей айтканбыз. Вакцина зачем, эмне кереги бар депчи. Балдар үчүн коркуп, температуралар көтөрүлүп кетеби же дагы бир нерсе болобу деп корккондон келбей жатканбыз. Жылдыз Канатовна үйүбүзгө келип, бардык вакциналар жөнүндө айтып берип, бардык маалыматтардын баарын айтып бергенден кийин бул кызымды коркуп бербей жатканымда, анан кийин бердим. Биринчиси эң жакшы болду. Анан кийин бул кызымды бердим.